Бул маселе мынакей ушундай чечилди деген бир элге бир жакшынакай бир немени көргүзө албай атат да ушул убакка чейин. Эми түшүнөбүз, көп жер талаш тартып жана шахматный порядкада жайгашып калган экен. Бирок ошонун баарын чече албаса дагы катар менен чечип келсе болот болчу да. Мынакей 1 километр чечилди, 2 километр чечилди деп чечип ошону элге чыгарып турса, мынакей буюрса ушундай болот деп. Эл дагы мындай тынч отурат эле. Эл дагы кичине ишеним пайда болот эле. Же эч кандай кыймылын көрбөйбүз, же мурдагы бийликтин, мурдагы президенттердин, мурдагы өкмөттөрдүн убагында бир биз билбеген бир келишимдер барбы, же бир ошо макулдук берип коюшканбы, ошону ачыкка чыгара албай атабы азыркылары мен түшүнбөй атам. Же болбосо эмне үчүн мындай неме кыла албай атат да, чечкиндик кыла албай атат туура. Эмне үчүн дайыма уруштуруш керек? Эмне үчүн же бул жерде жанагындай бир кызыктар үчүнчү тараптар барбы? Мүмкүн саясий жагынан, мүмкүн жанагындай бизнес тармагы өнүгүп атабы, ошол жак менен ар нерселерди алып өтөт дейт. Мүмкүн кызыктар тарап атабы. Эмне үчүн эки президент жолуккан жерде, келишим болгон жерде чечилбейт? Мейли ылдыйкы бир акимдер жолукса, губернаторлор жолукса дагы чечилбей турган маселе деп түшүнсөк болот эле. Эки президент ошол чек арада жолуккандан кийин чечиш керек да, болду уже. Эч нерсеге карабай туруп чечиш керек. Жер алмашабы, үй алмашабы, акчалай бөлөбү чечип коюш керек да. Азыр эч нерсе эмес. Азыр дагы жашоо Кудайга шүгүр мындай жетиштүү эле, бардыгы кенен эле заман. Мына жылдан жылга аба ырайы мынакей бузулуп атат. Суулар азайып атат, жерлер азайып атат дегендей. Бул нерсе курчуган сайын курчуй бере турган болсо кийин кеч болуп калат да. Кийин уже кеч болуп калат. Ошон үчүн биз ушу бүгүн Москвадагы ушу элге аралашып кичине кызмат кылып жүргөн жигиттер, аксакалдарыбыз, эжекелерибиз чогулуп кичине да ошол президентибизге, өкмөтүбүзгө мыйзам чегинде эч кандай ызы чууга, эч кандай жанагындай провокация калтырбай чечип берүүсүн өтүнүп дагы бир жолу суранып кетебиз. Бул жакта турсак дагы кайдыгер карай албайт экенбиз. Кабыргабыз кайышып атат ошол жердеги адамдардын жабыркап атканын, үйлөрү күйүп атканын, адам өмүрүнө коркунуч келип атканын көрүп, чындап эле бул жакта отура албайт экенсиң. Ошон үчүн кичине өзүбүз барып бир жардам кыла албасак дагы үнүбүздү, суранычыбызды жеткирип коелу деген максатта бүгүн кайрылып атабыз. Ушул рахмат, ушу уюштуруучуларга рахмат, аксакалдарыбызга рахмат, ушул силердей лидерлерге рахмат. Максым медиа каналы менен бирге болуңуздар. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.